Бир нече жылдан кийин көчөттөр гүлдөп баштайт. Андан кийин студенттер алманын биринчи түшүмүн ала алышат. Азырынча жемиш бактарын токойчулар да, Кыргызстандын эл аралык университетинин студенттери да көзөмөлдөп сугарып турушмакчы. На самом деле, очень многие студенты впервые сажали деревья, и очень многие загадали желания, и мы все надеемся на их исполнение. Это был очень интересный опыт. Я думала, я в жизни посажу только одно дерево, а я посадила больше 5. Это просто не описать словами. Иш-чарада биз 1000ге жакын көчөт отургуздук алманын. Бул жакта көчөттүн 3 түрү бар. 3 түрүн тең отургуздук. Баарыбыз аябай сүйүнүп атабыз. Буюрса эми жарым жыл же 1 жылдан кийин келип алмаларды тергени келебиз кайра. Студенты управления бизнесом. Есть такие колледжевские ребята, которые поступали после 9 класса. И все мы дружно сегодня приехали и хотим сделать вклад в будущее. Обучаясь в МУКе, я испытала очень такие необычные эмоции. Я не думала, что поступив сюда, я буду вот так вот помогать природе, можно сказать. Жарым күндүн ичинде 2 гектар аянт алма багын айланды. Жыл сайын бул университет, команда, көптөгөн мыкты мугалимдер, агайлар, эжекейлер, студенттер ушундай акцияларга катышып келишет. А бирок бүгүнкү өзгөчө акция болду. Анткени да ушул университеттин юбилейине арналган акция. Өзүңүздөр жакшы көрдүңүздөр дагы. Эми бул бактын гүлдөп кеткенине биз ишенебиз. Анткени көп ушу студенттер, агайлар, эжекелер бир жакшы ниет менен бакты тиктик. Жашылдандыруу демилгеси эл аралык университетинин юбилейлик иш-чараларынын бири. Жакын арада бир катар башка салтанаттуу иш-чаралар да пландаштырылууда. Раз, два, три. Кыргызстан эл аралык университети 30 жылдык тарыхы менен өлкөгө биринчи жолу болон билим берүү системасын киргизген. Акыркы жылдары КЭУ академиялык консорциуму активдүү ишмердүүлүгүн жүргүзүп, окутуунун инновациялык методикаларын ишке ашырып, башка чет өлкөлүк жогорку окуу жайлары менен кызматташтыгын кеңейтүүдө. Мен 30 жыл мурун университетти уюштурганбыз. Эл аралык статус берилип. Эми азыр биздин университетте биз биринчи бакалавриатты киргизгенбиз, магистратура, PhD дегенди. Ошол биздин выпускниктер азыр көп өлкөлөрдө иштеп атат. Кыргызстанда 2 премьер-министр биздин выпускник, министрлер болгон, губернаторлор болгон, азыр көп эле жерде иштеп атат. Окуу жай 1000ден ашуун жогорку квалификациялуу кадрларды даярдап чыгарган. Учурда жаш адистерди даярдоону улантышууда. Айдай Ташыбекова, Санжар Жолдошбек уулу, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.